Россиянын ички иштер министрлигинен билдирилген маалыматтарга ылайык ушул тапта мурдагы союздун курамындагы өлкөлөрдөн келип, уруксатсыз жүргөн мигранттардын саны төмөндөгүдөй. 332 миң өзбекстандыктар, 247 миң тажиктер, 152 миң украиналыктар, 120 миң азербайжандыктар, 115 миң кыргызстандыктар, 61 миң армяндар, 56 миң молдовалыктар жана 49 миң казакстандыктар мыйзамсыз Россиянын аймагында жүрөт. Кыргызстандыктардын мисалын алганда 115 миңдин ичинен 60 миңдей бүгүнкү күндө кара тизмеге киргизилген. 2020 жылы Россияда кылмыш жасап, сот өкүмү чыккан жарандардын саны 200-дүн тегерегинде деп билдирет Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлү Нурлан Жанбаев. Себептери монда мисалы оор кылмыштарга кыскача токтолуп кетсем, 2020 жылдын ичинде 200 учур тоноо жана каракчылык катталган да. Бул көрсөткүч толук абалды көрсөтпөйт. Себеби биздин жарандар көп учурда арыз жазуудан коркконунанбы же башка себептер мененби баш тартып жатышат. Бул учурларды азайтуу багытында Россия Федерациясы тиешелүү органдары ушундай туура эмес жолдо жүргөн жарандарыбызды кара тизмеге албетте киргизип жатышат. Россия Федерациясынын мыйзамдары боюнча бүгүнкү күнү 2 же андан көп башка кылмыш эмес жөн эле правонарушение жасагандыгы үчүн кара тизмеге киргизип жатышат. Бул аябай чоң көйгөй. Өзүн тааныштыргысы келбеген Бишкек шаарынын тургуну биринчи радиого Россияда жүргөн мекендештер банк затын ташып өтүүсү активдешип баратканына тынчсызданган эле. Буга тийиштүү мамлекеттик органдар көңүл бурушу зарылдыгын белгилеген болчу. Москвада башка чоң шаарларда биздин кыргыз жигиттерибиз, кыздарыбыз жана курьер болуп иштеп, анан наркотик салып коюшуп, анан дары-дармек биздеки менен ушундай таксисттерибиз, милициялар кармап алып салып коюп, ушундай эмелер менен соттолуп кармалып отургандар көп болуп атат. Сот жок, кармалып отургандар бар. Ошолорго мындай бир чара көрбөйсүңөр. Ошо Россиянын омбудсменине жазып, биздин прокуратура эмне кылып атат? Биякта миграция комитети да жаштарды бир эскертип чыгарып тепчелерди. Анан орг набор кылса жакшы болмок. Россиядан жумуш керекпи? Бияка кайрылсын. Анан организовать этип жибериш. Мындай барып бүт бардыгы кармалып эмгеге түшүп аткандар көп болуп атат. Бул айтылгандарды тастыктаган акыйкатчы Токон Мамытов мына буларга токтолот. Ошол 1200дөн ашык кишинин уголовный делосын карап, мында анализ деп көрдүм да мен дагычы биз коллегаларым менен. Ошондо 30% чынын айтканда ошол наркотик. 30% мошенничество. Алда көз боемочулук, анан 30% бул баягы разбойный нападение бул ошол. Бир нерсе айтып коюң, ушул мен деле айттым, мисалы 30% боюгу вымогательство, рекет ошондой болуп аттыр. Башка республикада барбы десек, аларда камалып, алардын да саны бизден көбүрөөгү бар, азыраак бар экен. Анан алар кандай десек, аларда бөлөк. Аларда деле мошенничество бар, аларда деле наркотик бар. Алар деле курал бар, бирок вымогательство ал жерде бар экен, бирок бөлөк тарапта. Бизде вымогательствонун көбү өзүнүн мекендештерин алып барып уруп токмокко алып туруп ошолордон акча талап кылгандар бизде эле бар экен да. Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлү Нурлан Жанбаев дагы аны таанган жок. Жеңил оокаттан пайда издегендер үчүн Россиянын мыйзамы боюнча жазанын оор түрү берилет дейт ал. Россия Федерациясынын аймагында биздин мекендештер тарабынан көп кылмыштар жасалып жатат. Мен токтолуп кетсем, бул наркотик боюнча токтолуп кетсем да. ДТП бул мындай эле калып кетет да. Себеби наркотик бул аябай чоң көйгөй жаратып жатат. Акыркы күндөрү Россия Федерациясынын аймагында кыргызстандык мекендештер курьер кызматында иштеп, банк затын мыйзамсыз ташууга кириптер болуп калган учурлар көп болуп жатат да. Ушундай учурлар түшүп калбоо үчүн аларга биз дагы бир топ эскертүүлөрдү элдерге соц тармактар аркылуу жеткиргенге аракет кылып жатабыз. Тилекке каршы биздин кээ бир мекендештер оңой жана тез арада көп суммада акча табууну көздөп, мыйзамсыз заттарды, буюмдарды ташып жаткан учурлар аныкталып жатат. Курьердик кызматка жабынып, банк затын мыйзамсыз жеткирүү менен аракеттенген жарандарга. Бул кооптуу ишти бир же эки жолу аткарып, мени эч ким кармабаса, курьермин деп жооп берип койсом, же мен жүрүш турушумду эч ким билбесе боло берет экен деген кыска түшүнүктөн айрылыш керек болуп жатат. Андан сырткары дагы бир көйгөй бул биздин мекендештер тарабынан алдамчылык жасаган учурлар дагы көбөйүп кетти. Кескин түрдө. Токтолуп кетсем, могул ипотекага байланышкан батир алуу багытында алдамчылыктар биздин эле мекендештерди алдап, кайра Кыргызстанга качып кеткен учурлар да болуп жатат. Аны менен биргеликте автоунааларды ижарага алуу жана аларды кандай деп коет, автовыкуп кылган багытта дагы жасаган алдамчылык фактылар көбөйүп жатат. Ушуларга көбүрөөк биз көңүл бурсак туура болот деген ойдомун. Наркотик заттарды байланышкан кылмыштардын санкциясы деп коет, наказаниясы аябай чоң. Нарысы эле 20 жылга чейин. Ошон үчүн бул оор кылмыштардын түрүнө кирип кетет.
Ички иштер министринин Россиядагы өкүлү Нурлан Жанбаев кошумчалагандай, чет жакка чыгуудан мурда жарандар ал жакта кандай өзүн алып жүрүүсү керектигин алдын ала билип, эмне максатта баратканын эстен чыгарбаса. Расмий маалыматтарга караганда, бүгүнкү күндө 800 миңден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө жүрөт. Бейрасмий маалыматтар 1 миллиондон ашыгын көрсөтүп турат. Бул сандын басымдуу бөлүгү Россияга тиешелүү. Гүлжан Каражанова, Биринчи радио.